Алайкууда кардын калыңдыгы 1 метрге жетти. Негизги жана ички жолдор жабылды. Мырзаке, Карагулжа, Алайкуу унаа жолуна болжол менен 20 метр куб кар көчкү түшүп, унаа жолу аба ырайы турукташканга чейин жабылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча 20 декабрда саат 09:30 чамасында Ош облусунун Карагулжа районунун Мырзаке, Карагулжа, Алайкуу унаа жолунун 78-86 чакырым аралыгында тамчы тилкеси кар көчкү түшкөн. Анын жалпы көлөмү болжол менен 20 000 метр кубту түзөт. Унаа жолду тазалоого номер 26 жол тейлөө ишканасынын 1 бульдозер жана 2 жүктөгүч тартылган. Аталган унаа жол Карагулжа районунун акиминин буйругунун негизинде 19 декабрь күнү саат 17:00 тартып аба ырайы турукташканга чейин убактылуу жабылган. Кийинчерээк жергиликтүү тургундар билдиргенде 2 күндөн бери тынбай жааган кардын калыңдыгы 1 метрден ашкан. Мындан улам Алайкуу өрөөнүндөгү Кызылжар, Ойтал, Алайкуу айыл өкмөттөрүндө негизги жана ички жолдор жабылып, байланыш токтотту. Тез арада карды тазалоо керек, анткени жол жабылып, эл ооруканага, район борборуна каттай албай жатат, дешти жашоочулар. Булак турмуш KG.